Саламатсыздарбы? Бул видеобуз окуучуларга арналат. Платформаны кантип колдонуу тууралуу кыскача көрсөтүп бермекчибиз. Ал үчүн биринчи тунгуч KG сайтына кирип алабыз. Каттоодон өткөндө ар бир окуучуга каттоо номери берилет. Каттоо номери аркылуу ар бир окуучу өзүнүн арызынын статусун текшере алат. Ал үчүн катталуу формасын басабыз. Статус текшерүү деген кнопканы басканда катталуу номерин сурайт. Албетте өзүнүн номерин терип, текшерүү дегенди басканда катталгандыгы тууралуу, андан тышкары бул жерде ата-эне менен мектептин ортосундагы келишим бар. Ал келишимди жүктөө үчүн ушу кнопканы басат. Бул келишим мектеп тарабынан печать басылып кол коюлган. Болгону ата-эне өзүнүн аты фамилиясын, баласынын аты фамилиясын керектүү пункттарды толтурат дагы, колун коюп кайрадан PDF форматта ушул эле жерге жүктөп коет. Ушул жерде ар бир окуучунун өзүнүн логин паролу жазылган. Андан ылдыйраак чыга турган болсок, окуучу тууралуу, ата-энеси тууралуу, андан ылдый документтери тууралуу баардык маалыматтарды көрсөк болот. Ар бир окуучу өзүнүн жүктөгөн документтерин да көрө алат. Эми онлайн мектепке өтүү үчүн ушул жерде логин паролду көчүрүп алып, онлайн мектепке өттүү дегенди басып, өздөрүнүн логин паролун жазып, кирүүнү басканда система саламатсызбы деп аты фамилиясын айтып тосуп алат. Андан кийин менин профилим дегенди басып, окуучу өзүнүн маалыматтарын, ата-энеси тууралуу маалыматтарды, классы тууралуу маалыматтарды көрсө болот. Класс жетекчиси ким тууралуу. Андан тышкары менин предметтерим дегенди басса, бул жерде предметтер чыгат. Бул жерде кайсы предметтер турган болсо, ошол предметтерди окуп баштоого мүмкүнчүлүк бар. Ар бир предметке көңүл бурсаңыздар, предметтин аталышы, анан кайсы предметке тиешелүү, классы, андан тышкары бул жерде окуу процесси деп турат. 0%. Бул кайсы китепти ачып иштеген болсо, ошого жараша көрсөтүп турат. Алышкучудан, мисалы үчүн кыргыз адабияты 9%га китепти көрүп чыгыптыр, информатика 1%. Информатиканы уланталы. Бул жерде киришүүнү окусак болот. Андан кийин биринчи глава, биринчи параграф, анын ичинде 2 подтема бар экен. Подтемабыз компьютердин түзүлүштөрү жана аларда аткарган кызматтар. Бул жерде ошо теманын теориясы берилет. Ошол темага тийиштүү презентация, андан тышкары кошумча суроолор жана тапшырмалар. Андан тышкары экинчи подтема персоналдык компьютер. Ага тиешелүү презентациясы. Ылдый жагында болсо видео. Ушул сабакка, ушул теманы түшүндүрүп бере турган видео сабак. Ушул жерден да плейди басып, видеосун да көрсө болот. Жыйынтыгында ушу биринчи параграфты камтыган суроолордон турган тест топтолу бар. Ушул жерден да тест тапшырса болот. Ушуга чейин бир кыска жерди көрсөтө кетейин. Жыйынтык балар деп туруп күндөлүктү карасак, бул жерде информатика сабагы бүгүнкү датада эч кандай баа жок экенин көрүп атабыз. Азыр жанагы менин предметим информатика биринчи главанын ичиндеги тест өтө турган болсок, ушу тесттин жыйынтыгы биздин күндөлүккө кайсы окуучу өтөсө, ошол окуучунун күндөлүгүнө коюлуп калат. Мисалы азыр мен ар бирин окуп эле бат-баттан өтөйүн. Тест өткөндөн кийин аяктоо деген кнопканы басканда дароо жыйынтыгын чыгарып берет. Эң үстүндө көрүп тургандай, бул 100%ын канча пайызы туура. Бул жерде жалпы туурасы 6 балл, туура эмеси 4 балл, 3 деген баа алды. 10 суроонун 6-сы туура, 4-өө туура эмес, жыйынтыгы 3. Бул жерде ар бир суроого сиздин жооп деп туруп туура жоопторду көрсөтүп берет. Туура эмес жоопторго барсак, мисалы чыгаруучу түзүлүштөр кайсылар? Биз белгилеп турбуз, клавиатура принтер чычканды. Туура жоопту көрсөтүү деген бассак, бул жерде туура жооп көрсөтүп берет. Кайрадан өтүү деген басып, кайрадан да өтсөк болот. Эми күндөлүккө барып карап көрсөк, бүгүнкү күндүн информатика сабагына жана тестибиздин жыйынтыгы түшүп калды. Ушул сыяктуу улам башка предметтерди көрүп жүрүп отуруп, тесттерин өтүп, баа алып жыйнай беребиз. Жыйынтыгында чейректик баа келип чыгат. Бул жерде көрдүңүздөр, окуу процесси мурдагы көрсөткүчтөн азыр көрсөткүчкө өзгөрүп калды.
канча убакыт ушу китепти ачып ичинде жүргөнүбүздү дагы көрсөтүп берип турат. Эми бул жерде экинчи дагы бир айта кетүүчү нерсе менин тапшырмаларым деген бар. Ошол жерге мугалимдер тарабынан берилген тапшырмалар келип түшөт. Ар бир келген тапшырманын мөөнөтү болот, аталышы болот, кайсы предметке байланганы баары көрүнүп турган болот. Ошол тесттерди өтүп, анын дагы бааларын күнделиктен көрүп турсаңыздар болот. Андан тышкары мугалимдер тарабынан онлайн өтүлө турган сабактар болот. Аларды дагы ушул платформа аркылуу көрүп турасыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз.